урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич, кайрылуу сизге болуп атат. Түшүнөсүз. Анткени ушул жерде мына карасаңыз, могу жерде бир эле жерден чыккан, бир эле бомдун ошол жерде бир күндө кармалган балдар, могу жерде 14 адам отурат. Ушунча адамдын укуктары бузулуп атат, тебеленип атат, вообще каралбай атат. Бүгүн кечке мисалы могу жерде ар бирибиз посольствого чалып чыктык. Посольстводон эч кандай жардам жок, кайрылган адам жок, карайын деген адам жок. Бул жерде чоңгус 14 жол чалды. 7 айлык боюнда бар чоңгус, эч кандай бардык нерсеси тура эле ушул жерде ак жерден күйүп отурушат. Могу жерде анан кийин ошол сизге кайрылганыбыз ушул жерде иштеген посольстводагы биздин кызматкерлерге кичине көңүл буруп, ушул жерде биздин эмгек мигранттардан кичине кабар алып коюңузду суранабыз. Анткени соттун решениясы да бuyakta туура эмес болуп атат. Сотко барып атабыз. Сот оңчук сот болуп атат. Эди адамдар коридордо туруп эле 5 мүнөттө, 2 мүнөттө өзүнүн решенияларын алып атат. Укуктар тебеленип атат. Переводчик жок, адвокат жок, эчтеке сүйлөгөн эч ким жок. Ошого бир чара көрүп койсоңуз жакшы болот эле деп кайрылабыз жамааттын атынан. Так,